Аденома простата бұл рак емес. Аденома простата бұл доброкачественный опухоль простаты. Бұл жаш өткеннен кейін, 50 жашты өткеннен кейін почти барлық еркектерде бұл аденома простата без өсөт. Бұл бездің белгілері қандай болады? Бездің белгілері зара қылғанда кішкене ыңғайсыз болады. Түні 2 жолы зара қылған шығасыз. Сен өткеннен кейін зараңыз қалып кеткеннен болады. Сүйгенден кейін кішкене тамшылап қалады. Напоры жақсы болмайды. Bir жерге барайын десеңіз бара албайсыз. Ұзақ жерге машинада барайын десеңіз өзгөннен ошқа же оштан жалаватқа барам десеңіз жолда 2 жол тоқташқа тура келіп қалады. Ошондуктан аденома простатаны дарылап башына лечение кылсаңыз жоголбойт, бирок сүйгениңиз жакшы болуп жүрө берет. Дары дармектер аденоманы жоготпойт. Алар только временный зара жолдорун тууралап улучшение кылып турат. Бирок аденома өзү жоголуп кетпейт. Ошондуктан аденомалар бардыгы дагы операция болбойт. Аденоманы 50% операция болот, 50% дары менен дарыланат. Буну биз кантип дарылайбыз? Буның үчүн сизде ошондой мазмумет кандай жалоптар болсо, сиз Авангард клиникасына келсеңиз, же болбосо телефон номерин калтырабыз. Ошол номер менен телефонлашып, байланышып келсеңиз, силер текшерип, анализдерди алып, УЗИлерди жасап, анализдер чыккандан кийин, УЗИлер жыйынтыгы чыккандан кийин биз сиздерге дарылаш керек болсо, дары жазып беребиз. Эгер операция кылыш керек болсо, операция кылыш керек, аны айтабыз. Операцияны качан кылса болот дейт. Бұл операцияға показания болса эле, например, аденома чоң болсо, зара көп қалып кетсе, зара кылгандан кийин табарсыкта анализдер жакшы болса эле, операция кылса болот. Операция кылыш үчүн жаш же болбосо чоң болушу шарт эмес. Операция показания болса эле, операция кылынган жакшы. Эгер операцияга показания болсо, операция кылыш керек деген болсок, эрте кылдырганды пайдасы кандай? Эгер сизде операцияга показания болсо, операция кылыш керек деген болсок, операцияны сразу эле кылдырган жакшы. Неге дегенде, азыр сиз операциядан коркуп, операцияга унабасаңыз, эртең кандай болот? Эртең инсульт болуп каласызбы, же жүрөгүңүз жакшы болбой калабы, жашыңыз улайып, операцияга мүмкүнчүлүк болбой калабы, же наркоз берген мүмкүн болбой калабы. Ошондуктан моментинде кандай сизде качан показания болса операцияга, 60 жаштабы, 70 жаштабы, эгер врачтар сизге, урологтор сизге операция кылдырыш керек деп айтса, коркпой операция кылдырыш керек. Азыркы аппараттар бар жогу безопасный, максимальный безопасный кылынып жасалган. Тур простата деген операция бар. Ал аппарат бизде дагы бар. Дагы жаңы чыккан азыр акыркы технология боюнча биз мына 2-жылдан бери Авангард клиникасында операция жасап атабыз. Милеп. Бу милепти тур простатадан кандай айырмасы бар? Бунун айырмасы биринчиден аппараттын размеринде. Тур простатанын аппараттын размери 26 шарер болот. А милептин аппараттын размери 22 шарер болот. Канча аппараттын размери кичине болсо, ошончо зара жолдордон травма болбойт. Ошончо осложнение аз болот. Бизде тур дагы бар, милеп дагы бар. Дагы бир тур билен милеп операцияны тур операциянын айырмасы. Тур простата кылганда простата бези толугу менен алынбайт. Кээ бир жерлеринде калып кетет. Ошо калып кеткен бездер убакыт келип 4 жыл 5 жылдан кийин дагы өсүп зара жолдорун кысып калат. А милеп операциясында простата бези 99% толугу менен алынат. Кайра повторный болуп калышы ыктымалы 1%. Ошондуктан азыр сиз ошондо аденома простата менен Америка барасызбы, Россияга барасызбы, Өзбекстанга барасызбы? Эң жетишкен жерлерде милеп деген аппарат бар. Ошо милеп деген аппаратты сизге ошолор сунуш берет. Ошону кылыш керек деп айтат. Ошондуктан бул аппарат бизде Авангард клиникасында да бар. 2 жылдан бери операция жасап атабыз. Операцияларыбыз жакшы. Ийгиликтүү өтүп атат. Тур простатанын өзүгө жараша осложнениясы болот, пост операциялык осложнениясы деп коет. И милепти дагы өзүгө жараша минимальный осложнениясы болот. Бул осложненияларды келсеңиз, сизге айтып түшүндүрүп беребиз. Наркозга келсек, наркоз спинномозговой анестезия болот. Бул дегени белден наркоз берет да, муну көкшөтөн асты эч кандай оорук сезбей калат. Өзүңүз көрүп, колдоруңуз иштеп, сознаниеде болосуз. Дегени общий наркоз болбойт. Дагы бир жакшы жолу ошондой. Сизде, сиздин тааныштарыңызда, тууган уруктарда, аталарыңызда, абаларыңызда ошондой
жагалтары болуп калса, ошондо аденоманы белгилери болсо, зар кылганда напор жок болсо, түнү 2-3 жолу, 4-5 жолу зар кылган чыкса, сийгенден калып кетсе, анда адамдарды бизге алып келсеңиз, биз текшерип көрүп, лечение болсо лечение кылып беребиз, операция кылыш керек болсо, операцияны дагы жасап беребиз. Операциянын бардыгы без разрез, только зара жолунан кирип кылынат. Ишериңиз кесилбейт, жарылбайт. Саламатты болуңуз.